Гүлжан Нуркулова менен жолдошунун бардык аракети балдарга таттыктуу билим берүү. Үй-бүлөдө жалгыз бир эле адам кожоюн иштейт. Алдагы кээде жумуш боло калганда иштебесе туруктуу иши жок. 3 жылдан бери үй-бүлөгө көмөк катары социалдык жөлөк пул берилет, бирок ал деле 5 баланы багууга жетпейт. Улам барган сайын чыгымдар көбөйгөндүктөн үй-бүлө кеңешип социалдык контракт долбооруна катышууну чечишкен. Ошо проектке биз катышып атабыз. Ошо 100 миңге биз үй-бүлөбүз менен жолдошум чакан магазин ачып, ошондон тиги мөмө жемиш сатканга арендага алып, ошон менен иштетели деп атабыз. Ал тамак ашка киргенине байланыштуу адамдар аны постоянно алып турат. Ошон үчүн биз ошону туура көрдүк. Социалдык контракт долбоору аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу максатында министрлер кабинети тарабынан иштелип чыкты. Соода, кийим тигүү тармагы жана башка ушул сыяктуу өз ишин өнүктүрүү үчүн социалдык колдоо ала турган үй-бүлөлөр атайын жөлөк пул алышат. Долбоорду ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен 300 миллион сомго жакын каражат бөлүндү. Жылдын башында Кадамжай району менен жана Жумгал районунда пилотту өткөргөн болчубуз. Ошол эки районго биз 100 үй-бүлөгө ар бирине 100 миң сомдон берген болчубуз. Анан кийин ошол экинин үстүндө мындай пилот Кудайым буйруп мындай 100% өнүгүп так болду. Муну болсо өзүңөр билгендей бүгүнкү күндө биздин республикабызда 105 миң үй-бүлө, анын ичинде болсо 345 миң балдарыбыз үй-бүлөгө көмөк деген пособияны алышат. Ошолорго арналган бул дагы кошумча жардам. Өлкөдө ички миграциянын агымы күчөп турган мезгилде көпчүлүк үй-бүлөлөр борбор жакка келип отурукташып калышкан. Мындан улам Ордо калаадагы аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн жакырчылыктан чыгарууга 35 миллион сом бөлүндү. Долбоорго катышууну каалагандар эми керектүү документтер менен кошо ишкерликтин кайсы түрү менен алектенери тууралуу атайын бизнес-план түзүп келүү керек. Для того, чтобы максимально привлечь их трудовой потенциал, сократить. Социалдык контракт долбооруна катышуу боюнча жөлөк пул алуучулар үчүн ушул тапта кеңеш берүү үчүн маалыматтык иш-чараларды өткөрүп жатабыз. Ошондой эле жардам көрсөтүү боюнча даярдык иштерин жүргүзүп, долбоорго тандоодон өтө турган талапкерлерге мониторинг жүргүзүү көндүмдөрүн окуп жатышат. Социалдык адаптациялоо бизнес долбоорун ишке ашырууга ар бир аз камсыз болгон үй-бүлөгө 100 миң сом берилет. Социалдык органдар ишкерликтин аткарылышына мониторинг жана көзөмөл жүргүзөт. Башкы максат 3 жылдын ичинде муктаж үй-бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу. Өздөрүнүн ошол ишкерликке катыша турган адамдык ресурстары болуш керек. Биринчи талабы, анан кичине материалдык ошол үй-жайы сыяктуу материалдык базасы болуш керек. Албетте биз тараптан бүгүнкү ошол жолугушуубуз биздин социалдык кызматтарды ошол токтомдун негизги жоболору менен тагыраак кененирээк таанышып, бардыгыбыз чогуу кеңешип, анан ошол үй-бүлөлөргө жардам берүү. Муктаж үй-бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгарууга алгач 350 бизнес долбоору ишке киргизилет. Албетте, буга ар бир аймактагы ишке ашырыла турган ишкердиктин ар кандай түрлөрү эске алынган. Мисалы, кондитердик жана нан бышыруучу жайлар, тикмечилик, ошондой эле үйлөрдү жана эмеректерди оңдоо, сантехникалык иштер сыяктуу ишкердиктин түрлөрү кирет. Айжан Омолдошова, Раскелдик Өкүлбеков, Ала Тоо 24.